Тарыхта эле өткөргөн болчу, неге ол билбейт? Себеби Кемпироватка барганда эл менен жолугуп жүргөндө, курултай өтөбүз деп ошол жерде жүргөндө мен ошо Мирлан элдин алдында жүргөн. Аны эч ким жаап жашырып кое албайт да, туурабы? Ошо Мирлан элдин башында, сап башында туруп, Кемпироват, Орто Токой, Баткендеги суулар берилбесин, кыргыздын жери кыргызга калсын деп калган. Мына ошол жерде Мирлан камалып турганда мен баш коргоо чарам үй камагына камалсам дагы үйдө кантип отуруп алам? Ошон үчүн Мирлан элиме адилеттүүлүк болсун деп келип отурам. Эми азыр жакшы чечим чыкты деп атат. Кудай колдосун. Бул баш коргоо чарасы менен бүтүп калбайт иш. Соттук иш деген бар. Мына мен башында дагы соттук иш жүрүп атат. Ошонун баары өтүш керек. Акыры айтарым, ушул жерде Мирланды колдоп келген баарыңыздарга мен ыраачылык билдирем. Аман болуңуздар. Мына ыйлап аткан апаларымдын көзүнөн бир жаш тамчы акпаш керек. Булардын жашы сүйүнүч менен гана ыйлаш керек. Тилекке каршы балабыз камалды, балабыз акыйкатсыз, адилетсиздик түрмөдө отурат деген жарашпайт бизге. Качан өлкөдө адилеттүүлүк, акыйкаттуу орнойт. Мына ошону талап кылып, Тилекбат деген уулубуз отурат түрмөдө бүгүн. Андыктан Кудайдын буйругу азыр баш коргоо чарасы өзгөрүп, үй камагына чыкса да бул боштондук. Себеби түрмөдө жатканды мен жыландын баласына да каалабайт элем. Жыландын баласы да жатпасын ошол жерге туугандар. Душман эмес, жыландын баласы жатпасын. Түрмөдө отургандар гана түшүнөт. Эмне эле жеңиш сүйлөбөйт, эмне эле чыкпайт дейт. Отуруп көрсүнчү ошол жакка бирөө. Эл менен чогуу көрсүнчү ошол жакты. Анан айтат. Ошон үчүн мен Мирландын түрмөдө отурушун каалабайм. Мирлан ким? Билимдүү, илимдүү, ыймандуу жигит. Мирлан Россия Федерациясында мигрант болуп жүргөндө канча деген журтташтарга жардам берип жүрдү. Анын эмгегин эч ким тана албайт, туурабы? Мирлан ушул жерде адилеттүүлүк сынып атканда акыйкаттык болбойт деп чыркырап жүргөн ким эле? Мирлан болгон. Ушу Мирланга чыкпай анан мен каякта үйдө отурмак элем. Ошон үчүн силер менен, эл менен биз ар дайым. Мирланым аман болсун, баш аман болуп үйүнө кайтып, энесин ыйлатпастан үйүндө балдар менен болсун. Түрмөгө отурган бир гана адам сезет. Түрмөдө отурган адам, анын жакындары үй бүлөсү гана сезет. Калгандарыбыз кыйкырабыз, колдойбуз. Бирок отурган бала менен баланын ата-энеси, анын балдары гана сезет экен. Ошон үчүн Мирландын ушундай кыргыздын уул керегине жарган уулдун түрмөдө отурушун мен каалабайм. Мирланга боштондук буюрса чыксын, андан кийин акталып кетсин. Рахмат.